Алла Таалага шүгүрчүлүк, пайгамбарыбызга салават саламдар болсун. Жана мамлекетибизде токчулук, молчулук жана өнүгүү болсун. Алла Таала ар кандай жамандык, ыпластан, кырсыктан алыс кылган болсун. Бүгүнкү сиздер менен өтө турган темабыз зына темасы болмокчу. Зына баягы никесиз карым катнашка баруу деп чечмеленет. Бул боюнча Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Садақаллахул азим. Ушул никесиз карым катнашка баргандарга 100 камчы ургула. Аял болсун, эркек болсун, айырмасы жок деп. Мына Алла Таала Кур'анда айтат. Бул эгерде бойдоктор болсо, ал эми үй бүлөлүү боло турган болсо, таш бараңга алынат деп ушундай эрежелер бар. Бул теп айыртадан, илгертеден биздин ата-бабаларыбыз дагы бул шарият эрежелерин эмне кылган, карманган, түшүнгөн жана билген. Анткени себеби биринчи мына аятты карасаңыздар, аял кишиден айтып атат. Көбүнчө көрсө, аял киши эмне болуш керек? Сактаныш керек. Аял киши мүмкүнчүлүк бербеш керек. Аял киши мүмкүнчүлүк бербей сактаныш үчүн аялдын айланасында ким бар? Атасы бар, агасы бар, иниси бар. Ошондой эле турмуш жолуна аттанган болсо, жолдошу бар. Ошол жолдошу эмне кылыш керек? Камкордук кылыш керек. Бир туугандарга камкордук кылыш керек. Аял заты негизи эле мындай туура эмес нерселерге эч качан барбайт. Көбүнчө негизи эле көбүнчө өчөчтүктөн болуп калышы мүмкүн экен, же таарынычтан. Ошондуктан аял кишини көкөлөтүп пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Айшенебиздин баягы риваят кылган хадистердин негизинде бар го. Фатима энебизди канчалык жакшы көргөн, канчалык аны азизектеген, өтүп кетип атып дагы керездерин, мурастарын айткан. Керек болсо төрөт үйүнө барып, баягы төрөт үй дегенде кандай азыркыдай эмес, төрөй турган жер. Баланы төрөп, күтүп ала турган жерге камылга кылып, анан баланы төрөттү бир аял. Мындайча айтканда Хасан менен Хусейнди. Хасан, Хусейн радыйаллаху анхуларды төрөткөндөн кийин пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне кылды? Кызына көңүл буруп, камкордук кылып, жана жээнтек малын сойдуруп, анан бир кол этти баарын берет. Бир кол этте эмне болот? 3 жилик болот эмеспи? Даалы болуп кете берет. Ушул бүтүндөй 3 жиликти тең эле жөнөтүп жиберет. Жанагы менин неберелеримди төрөткөн айымга, аялга ушул этти сүйүнчү катары апарып берип койгулачы деп. Ошон үчүн бизге бул каныбызга да сиңген. Эгерде балалуу болсок же кызы болсок, төрөткөн айымга, гинеколог аялга, айымга жана жанындагы медсестра, эжекелерибизге, медайым эжекелерибизге да эмне кылабыз? Сүйүнчү пул, сүйүнчү акча таратып койгон бизде эмне болуп калган? Адат болуп калган. Болгон алар сурабаш керек, биз өзүбүз билип, жоомарттык кылып берип койсок, бул нур үстүнө нур берген Кудайга жагыптыр дегендей. Ошол адат дагы эмне болгон экен? Пайгамбарыбыздан калган. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кызынын көңүлүн да улоо максатында неберелерин да эмне кылган? Байма-бай, тынбай кабар алып турган. Ал боюнча дагы мисалы Хасан, Хусейн радыйаллаху анхум дагы эмне кылган? Ушунчалык эркелетип ойногон, өзү төө болуп дагы үстүнө неберелерин отургузуп алып, нары бери баскан. Жана экөөнү тең күрөштүрүп да ойногон. Күрөштүрүп атып да айтып атпайбы? Хусейн мындайынан чап, тиңдейинен чап, мит ант деп отса, Фатима энебиз акырын чакырат. Ата бери келсеңиз деп. Сиз улам менен Хусейн, Хусейн деп атасыз. Ти Хасан таарынып калбайбы? Десе, пайгамбарыбыз айтып коет дейт. Ага Жабирел периште колдоо көрсөтүп атпайбы? Балейт этип атпайбы? Мен Хусейнге балейт этейин да, колдоо көрсөтөйүн да деп тамашалап күлгөн экен. Ансаңар ушундай бала менен баладай болуп, отуруп, баарлашып, маектешип, ошол эмне үчүн? Баягы кыз балдарыбыздын көңүлү көтөрүлүш үчүн, кыз балдардын жашоосу дагы жакшырыш үчүн. Дагы бир мисал, Фатима энебиз пайгамбарыбызга чуркап барат. Мен али экөөбүз урушуп кеттик. Анан бир аз кичине катуураак сөз сүйлөп алдым дегенде, пайгамбарыбыз мейлем өзү эсин жыйнап, ачуусу тарагандан өзү келип калат деген жок. Так келсе эмне дейт? Кызым, токтоосуз барып Алинин көңүлүн алып, ыраазылыгын албасаң, бейишке чыкпайсың дейт. Кабыр азабын тартып каласың деген мааниде. Анан Фатима энебиз эмне кылды? Эми бирдеке кылбайсыз деген жок. Ойлонбостон кайра жөнөдү. Али радыйаллаху анху оң жагына, сол жагына, алдыга артыга өтүп, алды арт жагына өтүп, мени кечирип койчу, жаңылып калдым, ал бул деп отуруп, анан кайра эмне болгон? Экөө жарашышкан. Мына ушундай. Ошондой эле Азирети Умар радыйаллаху анху дагы Хафса энебизди
пайгамбарыбызга узатып атып эскертет. Ар бир ата өзүнүн кызын билет да, абалы канчалык экенин. Кызым, өзүңдү эч качан Айшага салыштырба, сен курчсуң, өткүрсүң, ошондой эле көп нерсеге таланттуусуң деген мааниде. Бирок ашыкча эркелебе, эң негизгиси ушул жолдошуңдун батасын, көңүлүн алып, Кудай билсе өзүңдү кармай билсең, Кудай билсе сен бактылуу болосуң дейт. Азирети Умар Хафсенебиз узатып атканда, ал убакта Абдулла ибн Умар баласы, экинчи баласы канча жашта болот? 10 жашта болот, кайниси. Мына ошондой негизде ар бир ата кызын чоңойот, анан өзүнүн теңин өзү таап алат да деген болбойт экен. Ар бир ата кам көрүп, Айша энебиздин дагы бир хадиси бар. Силер кыздарыңарды каяка байлап берип атасыңар, көзү куртпагыла, кимге байлап аркандап берип атасыңар? Баягы жетеленген унага окшоштурганда улоого. Атпы, уйбу, мисалы жетелесе, каяка жетелесе ээси кете берет эмеспи? Ошол сыяктуу кимге жетелеткени карматып атасыңар, жетелегени карматып атасыңар. Тозокту көздөй жетелеп кетеби, же бейишти көздөй жетелеп кетеби? Анан табиятын, ден соолугун, асаду заужайн фил алам, бул ааламдагы эң бактылуу үй бүлө деген бир китеп бар. Ошол китепте келет. Бүгүнкү учурда ушундай талап болуп калды. Керек болсо турмуш жолуна түшкөнгө, турмуш жолун улантканга, үй бүлө курганга аял болсун, эркек болсун, экөө даярбы, даяр эмеспи? Бир сыйрадан медициналык көзөмөлдөн, каттоодон, текшерүүдөн өтүп койсо, дагы да жакшы болот. Эмне үчүн? Анткени себеби кээ бир учурда ден соолугу жооп бербей, жолбосо психологиялык жактан да жооп бербей калышы мүмкүн деп. Анткени баягы болор бала 15-инде баш, болбос бала 30-унда жаш. Кээ бир балдар бар, 30-га чыкса да жаш баладай аң сезими. Кээ бир балдар болот, 15 жаш, 16 жаш болсо дагы бир айылды, бир чоң аймакты колуна карматып койсоңуз, ошону тартып кете турган дагы өткүр, курч, акылман, даанышман балдарыбыз дагы бар, кыздарыбыз да бар. Эми ошол учурда жаладоого калып кеткен учурларда да болот. Зына деле кылган эмес, никесиз карым катнаш деле кылган эмес, жөн эле жашынакай жүрөт. Бирок кээ бир ушундай бир жаман адаттар болот экен. Тетигил аял менен мен болгом, тигил кыз менен мен болгом. Ал көрбөгөн баарын көргөн ал. Мен билем, мисалы мен ошол менен болгом деп жалган жалаадан каралап койгон учурлар да болот. Бул шарият боюнча өтө чоң күнөө. Ошол Нур сүрөсүндө эле улантысында айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. الله تعالى Kur'an'da ушундай дейт: корголгон, айыптан таза болгон, коргоого алынган аял, мындайча айтканда зына ишине барбаган, никесиз карым катнашка барбаган аялдарды ушундай зына сөздөр менен ташыргытып сүйлөгөндөр болот. Ошолор 4 күбө алып келсин дейт. 4 күбө. Улуу сөздө уят жок дейт. Баягы аялдар кашын бойойт эмеспи, мындай идишке салып анан мынтип бойойт го. Ошол сыяктуу биз даана көзүбүз менен көрдүк деген 4 күбө керек. Ошондой 4 күбөнү алып келсе, анан күбөлүгүн кабыл алгыла. Эгер ошондой 4 күбө мынол аял зына кылып атканы анык деген, биз көргөнбүз деп 4 күбөнү алып келе албаса, ким айтса дагы, ошол адамдарга 40 эмес, 100 эмес, 80 камчы ургула дейт. 80 камчы. 80 балак, мындайча айтканда. Муну урганда да ушундай урулат. Чыканакты өйдө көтөрүп жибербейт. Мындай кармап туруп, өрүлгөн балак камчы да бул. Атайын жаза үчүн жасатылган. Момундан урат, себеби майда тамырларда үзүлүп кетпеш керек экен. Ошол эле учурда бул кыжаалаттык да болот экен. Ошол эле учурда балак урулган адам деп да атка калып калат экен. Эртеңки күн алар менен куда сөөгүтүү, мындайча айтканда дооматчыл, арызчыл деген адамдар жаман айтылып калат эмеспи? Жалган жаладан ар кимдин үстүнөн арыз жазып, кээ бир адамдар кыйналган болсо, кээ бир адамдар рахат алышы мүмкүн экен. Ал боюнча да кыскартабыз. Вала тaqbalu lahum shahadatan abada. Ушинтип ар кайсы аялдарга, таза аялдарга деле жалган жалаадан жаманаттык кыла берген эркектер далилдей албай калгандан кийин, же болбосо ал эркек болсун, аял болсун айырмасы жок. Ар кимге ушинтип курук тоомат атып атат да, бул зына кылып жүргөн, тетиги баласы деле өзүнүкү эмес болуш керек, баланчадан төрөгөн, мунусу болсо тигинден төрөгөн деп ар кандай жалган жалаалар менен алектенгендерди эмне кылгыла дейт?
күбөлүгүн эч качан кабыл албаган. Мындайча айтқанда никеге күбөлүккө өтүп калгыла дейбиз го. Ага да жарабайт. Же болбосо сен калыс адам катары, мына биз мына үйдү алып сатып атабыз, ушу күбөлүккө туруп койчу десеңиз, ага да эмне болот? Жарабайт. Мындайча айтканда күбөлүк статусунан айрылат. Күбөлүккө өтүүчү катардагы адамдардын даражасынан ылдый түшүп калат деген сөз. Бирок ошого улай мына ушулар улайка хумул фасикун, булар бузуку деп наам берилет. Булар эл бузар, журт бузар деген наам берилип калат. Андан кийин кайра аяттын улантысында айтат: Иллаллазина табу мин ба'ди залика ва аслаху фа инналлаха гафурур рахим. Эгерде булар тооба кылып, баягы ызаланып, же болбосо өчөшүп, же кимдир бирөөнүн азыткысы менен жасап алышы мүмкүн да. Мен менен кошо сен ушул ушакты жайышып кой десе, тигинин көңүлүн кыя албай, шеригинен жамандайбышы мүмкүн. Же болбосо өзүнүн шайтандын азгырыгына азгырылып, напсисин башкара албай, ушундай курук тоомат менен ар кимге жалган жалаа менен алектенген адам дейт. Бирок Алла Таала айтып атат: эгерде тооба кылып, өткөн ишин кайталабай, өкүнүп, экинчи мындай ушагай менен ар кимди каралагандан өзүмдү алыс кармайм, экинчи көзүм менен так көрмөйүнчө, колум менен кармамайынча, мен эч качан зына сөздөрүм менен ар кимди каралабайм деп тооба кылган болсо, жана жөн эле тооба кылып калбастан ва аслаху, салих иштерди, жарамдуу иштерди, сооптуу иштерди жасаган болсо, анда Алла Таала булардын тообосун эмне кылат? Кабыл кылат деп. Ошон үчүн кээ бир алымдар айтат экен, керек болсо ушунчалык айтат, жаман адам менен учурашып сүйлөшүп калсаң, артынан сөзсүз түрдө жакшы адам менен учурашып койбой дейт экен кээ бир алымдар. Ушунчалык. Сахабалар мындай болгон экен, туура эмес ишти жасап алган болсо, анын ордуна бир сооптуу ишти айтчы Алланын элчиси, пенделик кылып кетирип алган күнөө ишимди жасаган сооптуу ишим муну жууп кетсин деп. Бирок жасаган күнөөсүнө жараша сурачу экен. Ар кайсы мындай бир сооптуу ишти айтын. Же болбосо жөн эле тооба кылдым, астагфирулла деп эле тим болгон эмес. Сөз түрдө пайгамбарыбыздан анын ордуна бир штраф катары деп айтпайбыз, мындай тобоо катары бир амал айтыңыз, ошону жасайын, Алла Таалага сүйкүмдүү болуп, жагымдуу болуп, кабыл алынып калса, Алла Таала менин күнөөмдү кечирсин деген мааниде. Мисалы, бирөө келип айтат: Алланын элчиси, мен күнөө иш жасап алдым, эмне кылайын десе, ата-энеңе кызмат кыл деп атпайбы? Ата-энеңе кызмат кыл. Дагы бирөө келип сурады: Алланын элчиси, мен сооптуу ишти айт, ошону аткарайын десе, зыкым болбо дейт. Кичине март бол. Кээ бир адамдар бар экен, бай, бирок ушунчалык катып калган. Өзүнүн бала чакасына, өзүнө дагы мындай кем каржысын кенен сарптоого, ысырап кылбоо шарты менен. Сарптоого эмне кылат? Кыйылат жана катып калган. Андай кылба, бекем өтө эле тырыша бербе. Баягы кыргызда сөз бар го: оң колуң жумсаң, сол колуң ачып кой. Бир колуң жумсаң, бир колуң ачып кой деп. Мындай муну кыргыздар бир сөз менен сарамжалдуу бол деген. Сарамжалдуу бала, сарамжалдуу кыз эмне кылат? Жумшай турган жерге келгенде шарт шыр жумшайт. Жумшабай турган жерге келгенде эмне кылып коет? Орду менен сактап, ысырапкерчиликке жол бербейт. Мына жогоруда айттык, Айша энебиз риваят кылган хадис бар. Абу Суфиян деген чоң аалым болгон. Ушул киши риваят кылат. Айша энебиз ушинтип сүрөттөчү дейт. Дайыма пайгамбарыбызды көз менен атып, мындай тигене келип атат. Карагыла, карасаңар деп. Аябай көз менен ата берсе көзгө жаман көрүнөт эмеспи? Ошентип атайын көз менен атып, мынтип тигинтип жүрө берген бир киши болот. Ошону Айша энебиз сүрөттөйт. Бул түбү ата теги белгисиз болгон, зынадан никесиз төрөлүп калган урпак болчу, бала болчу деп. Көрсө, дайыма ыплас иштер менен, жаман иштер менен алектенип, ошондой ыплас, жаман иштер менен рахат алгандардын дээрлик көпчүлүгү бул ата энесинен никесиз төрөлгөндөрдөн деп аалымдар чечмелейт. Ошондуктан келечекте урпактарыбыз асыл тукумдуу, тектүү, түптүү болсун десек, эч качан никесиз мамилеге барбайт экенбиз. Жана ар бир ата, ар бир эне келечектеги бала чакасы ак нике менен, адал жол менен, ак бата менен баласын төрөлүшүнө эмне кылат экен? Кам көрөт экен. Ушуга бир окуя болот. Ал окуя ушундайча: Алла Таала өңдү келбетти берген, бир кокус көрүп калса, ошону бир тиктеп алмайынча, бир карап туруп кайра карабай кетип калса күнөө эмес да. Бирок кимдин көзү болбосун, мындай бир караганда, ошону бир топ, бир саамга чейин бир тиктеп, бир жакшы көрүп туруп анан карап өтмөй турган
сулуулугун Алла Таала ушунчалык телеген тегиз кылып, төгөрөн төп кылып деп коет го. Ошондой кылып бир айымга Алла Таала сулуулукту келбетти берген болот. Бирок ар ким менен эмес, жалаң гана бай батчалар менен, колунда акчасы бар соодагерлер менен, чоң ишкерлер менен бүгүнкү тил менен айтканда мамиле кылып, анан чоң акчага макул болчу экен. Мындай зына иш да, никесиз. Ошентип жүрүп анан Кудайдан корккон, 5 мал намаз окуган эле бир киши өтүп баратып, жанагы айым дарбазасын ачып коюп, өткөн кеткендерди өзүнө көңүл бурдуруу максатында кооз кийинип, Алла Таала өңдү да берген, келбети да берген, тулку ойду да берген. Анан баягы Кудайдан корккон такыба киши деле баягы кокус бир көзү мындай урунуп калат дагы, анан ою бузулуп кетет. Өзүн кармана албай, анан жанага бир жөн эле ал акыбалын сурап коеюнчу, таанышайынчы деп ал акыбалын сурап таанышат. Андан нарыда тема уланып кетип, эмне болот? Экөө түнөмөкчү болуп калат. Ана түнөй турган бөлмөгө киргенде жанагы киши кайра тоба болот. Мен Кудайдан коркконум кайсы, ибадат кылганым кайсы, ана мындай зына ишке барганым кайсы деп тоба кылып, бирок жанагы аялга кайрылат. Кудайдан коркпойсуңбу дейт. Ушунча жүрөгү менен айтат. Кудайдан анткени өзү амал кылды да, зына ишке барбайм деп кайра кайтып туруп, Кудайдан коркпойсуңбу дейт. Анан ошентип жанагындай зына ишке барбастан кетип калат кайра жолун улап. Анан жолун улап үйүнө жетет. Жанагы аялдын кулагынан жүрөк жана такыба кишинин жүрөгү менен айткан сөзү кулагына жаңырып эч кетпей коет. Кудайдан коркпойсуңбу? Кудайдан коркпойсуңбу? Сен деле бир бала чаканын энеси болушуң керек да деген мааниде. Анан ошентип бул тоба кылат, Алланын райымы менен хидаятка келет. Түз жолго түшөт дагы, ыйманы ойгонот. Дагы анан жанагы кишини издейт. Мен болбоду, бул айылдан көчүшүм керек дагы, эл таанып алган эле, чоочун айылга кетишим керек. Жанагы кишини табам да ошого турмушка чыгам деп, жөнөкөй сулуулугун билдирбеген жупуну карапайым кийимди кийип, өң түсүн дагы башкачараак кылып алып, мындай адамдардын көңүлүн бурбай турган абалда мындай билдирбей жаап алып анан кийин жөнөйт. Айтор айылдан айыл кыдыртып, суратып, ар кимден сураштырып, акыры табат. Анткени ал белгилүү соодагер, такыба киши болот. Анан эптеп айылга жетип, айлар өтөт. Балким жылдар да өтүшү мүмкүн, бирок так айтылган эмес, узун убакыт деп айтылат. Узун убакыт издеп акыры таап келсе, баягы киши бул дүйнөдөн өтүп кеткен дейт. Анан бул дүйнөдөн өтүп кетсе, мен кандай кылам? Ушунча жол ошон үчүн келбедим беле дейт. Бир туугандарынан барбы дейт. Бир туугандары деле жакшы болсо керек дейт. Ооба, бул жакта бир тууганы бар, бир өтө илимдүү киши дейт. Сабаттуу киши, аалым киши дейт. Анан ага барып жолугат. Ага барып жолукканда айтат: "Мен ушундай, сен агаң аркылуу ушул туура эмес жолдо мен кайтып, туура жолго түшүп, эне болоюн дедим эле. Жакшы эне болушум керек мен келечекте. Ошого турмушка чыгайын деп келдим эле. Эгер макул десең, мен сага турмушка чыкканга даярмын" дейт. "Мен айылга кетпейм болду" дейт. Анан эми өңдү түссү да көрүп эле жана илимдүү, билимдүү бир тууганы эмне кылат? Макул болот. Экөө үйлөнөт. Ортосунан эмне болот? 7 олия киши төрөлөт. Жетө тең ушунчалык каныккан, дасыккан, Алла Тааланын ибадаттарын бүт толук менен аткарган, элге журтка кызмат кылган, чыгаан аалым олия болуп чыгышат. Мына жаңылгандын айыбы жок, кайтып үйрүн жолун тапкан соң дейт. Адашкандын айыбы жок, кайтып жолун тапкан соң. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадиси бар эмеспи? Куллу бани адам хаттаун ва хайрул хаттаи ат-таввабун. Ар бир адам баласы ката кетет, ката кеткенден эң жакшысы күнөөсүн мойнуна алып тоба кылгандар деп. Аны кыргыздар сонун кылып чечмелейт. Адашкандын айыбы жок, кайтып үйрүн жолун тапкан соң деп. Ошого балдарыбызды түз жол менен, кыздарыбызда түз жол менен жашап өткөндү, туура жол менен өмүр сүргөндү үйрөтүп алсак, бул Кудай буйрса келечекте неберелерибиз, чеберелерибиз, кыямат күнгүчө урпактарыбыз асыл тукум болуп төрөлөт экен. Андыктан келечекте Кудай буйрса мамлекетибиздин атын ааламга, даңкын дарага жеткире турган, көкүрөгүндө иман толгон, акылында билим толгон, колу бутунан өнөр кесип төгүлгөн, чыгаан өмүрү менен багы менен болгон, бала чака, небере чебере тарбиялаган бактылуу ата-энелерден болууга Алла Таала өзү насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.